Кандайсыздар, ардактуу биздин сүйүктүү замандаштарыбыз, угармандарыбыз, катталуучуларыбыз жана случайно угуп калгандар. Барыңыздарга салам. Сиздер менен чогуу мен Аку 10 мүнөттүк подкастты баштап олтурам. Жана албетте ушул 10 мүнөт аралыгында керектүү маалыматтардын баардыгы менен сиздерди камсыздайм. Ал эми бүгүн болсо биз эс алуу жөнүндө сөз кылабыз. Эс алуу. 6 күн бою дем алыш күндү күтүп иштейбиз. Анан дем алыш күнү үйдөгү оокаттардын баарын бүтүрүп алып, эс албай туруп анан кайра жумушка дүйшөмбүдө чыгабыз, Дүйшөмбү күнү оор деп уксаңыз керек. Чындыгында сиздин эс алуу күнүңүз кандай? Ардактуу угарман, жазып коюңузчу. Мен эс алган күндөрү мондай иш менен алек болом. Кир жууйм, үй жыйнайм, тамак жасайм, же болбосо жаратылышка чыгам, жакындарым менен эс алам, досторум менен жолугушам, бильярд ойнойм, мүмкүн мен сууга сүзгөнү барам деген сыяктуу жооптор болсо жазыңыз. Мен үчүн бул маанилүү. Дүйшөмбү күнү оор дегендерди көп эле уксаңыз керек. Анда биз жумушка же окууга барганда өзүбүздү аябай чарчаңкы сезебиз. Анан мисалы карап отурсаң, кеч эле эс алдың, бүгүн жаңы дүйшөмбү, бирок сенде күч жок, шалдырайсың. Эмнеге? Мен эс алгандан улам деп ойлойсуң, бирок бул бизден туура эмес, эс алгандандыр. Ойлоп көрдүңүз беле бул жөнүндө? Эмнеге эс алыш керек? Биздин организмде эки процесс жүрүп турат да. Бул чарчоо, бузулуу, биринчи процесс. Чарчоо жана бузулуу. Экинчиси болсо калыпка келүү. Ушул процесстерден биздин акыбалыбыз эле эмес, өзү өмүрүбүз дагы көз каранды. Андан тышкары эс алуу энергия топтогонго, күчкө толгонго өтө керек. Эгер биз туура эс алсак, маанайыбыз көтөрүлөт, шыктанабыз, иштөөгө, жашоого жана көздөгөн максаттарыбызга жеткенге каалоо пайда болот. Караңызчы, туура эс алуу. Эс алган учурда эмне болот? Окумуштуулар пассивдүү эс алганга караганда иш аракетти алмаштырган активдүү эс алуу жумушка болгон жөндөмдүүлүктү тезирээк калыбына келтирет деген чечимге келишиптир да. Баягы отдых это смена деятельности деп орус элинде айтылат эмеспи? Бул демек жөн сөздөр эмес экен да. Сен активдүү эс аласың, болгону иш аракетинде жумшайсың, өзгөртөсүң. Күнүгө сен үй жыйнап иштесең, дем алыш күнү тоого чыгып топ ойно. Эгер күнүгө кеңседе отурсаң, анда дем алыш күнү бир нерсе менен кыймылдап иштет. Айтор ушул сыяктуу. Көрсө достор, нерв импульстарынын таасири алдында чарчабаган органдарга караганда мээнин чарчаган бөлүктөрү тезирээк калыбына келет экен да. Толук тынчтыкта бул процесс бир топ жай жүрөт. Мына ошондуктан күнүмдүк жумушубуздан айырмаланган башка иш аракет менен биз алектенип жүрүп, анан мүмкүнчүлүк алганга, эс алганга аябай зарыл болуп калабыз. Эгерде эс албай жүрө берсекчи, анда эмне болот? Дем алыштарда эгер биз эс албасак, анда организм ашыра чарчайт. Эгер биз физикалык, эмоционалдык жактан чарчагандан кийин кайрадан калыбына келбесек, анда өмүрүбүз кыскарат. Тагыраак айтканда, көп жашабайсың. Ошондуктан дем алуу үчүн аябай туура жана дем алышты дем алыш үчүн пайдаланыш керек. Ашыра күчүрмөндүк дагы дарт жана аны дагы дарылаш керек экен, унутпаңыз. Жаныңыз эле тынбай эле жүрө берсеңиз, тиякта биякта монтип эле жүрө берсеңиз, бул дагы дарт, элестетиңиз. Анда эс алыш керек деп атпаймынбы? Анда кантип эс алыш керек? Кантип эс алсам кечке ойлонуп, организмди стресс кылбаңыз, аларды алдын ала пландаштырып коюңуз. Мен келе жаткан ишемби, жекшемби күндөрү ушуну менен иштерди жасайм деп. Жумушта көп отуруп иштесеңиз, анда дем алышта кыймылдаңыз. Эгерде кыймылдап иштесеңиз, анда дем алышта эс алыңыз. Ал күндөрү мүмкүн досторуңуз менен барарсыз, театрга, концертке, свиданияга болобу, айтор өзүңүзгө көңүл буруп сүйүңүз. Ушул эс алуу күндөрү кабагыңыз бүркөлбөсүн, маңдайда бырыштар жазылсын, бушайман болбоңуз, уртуңуздан жылмаюу кетпей, маанайыңыз 5 болсун. Айтор рахаттаныңыз. Эс алууда кандай кылса болот? Мисалы, биздин жылыбыз дароо эле эс алуудан башталат, 1 январдан башталат. 31-нде баарыбыз тамакты болчойто жейбиз, жаңы жылды тозобуз. Анан негизи ушул 1 январга эч нерсе пландаштырбай эле койгон жакшы. Эч нерсе. Практика көрсөткөндөй, жаңы жылдан кийинки күн бул жарым уйку, чарчоо, алсыздоо менен өтөт эмеспи? Ошондуктан ага эч нерсе пландаштырбаңыз. Тагыраак айтканда, жылды жаңы эле баштаганда бысымылда деп, анда сиз эч нерсе кылбаңыз. Мүмкүн кимдир бирөө сизди конокко, кинотеатрга чакырышы мүмкүн, кимдир бирөөнү телефон чалып үлгүрбөй каласыз, куттуктап, же дагы бир нерсе кылыш керек болот. Ушундай жөнөкөй гана мындай сизди кыйнабай турган иштер менен өтсүн. Негизи эс алууда биз таза абага чыкканга аракеттенгенибиз жакшы экен, достор. Анткени күнүмдүк жашоодо практика көргөзүп атпайбы? Кеңседе отурабыз,
мектепте отурабыз, окуу жайларында отурабыз. Биз дайыма аба таза эмес жердебиз. Ошондуктан дем алыштарда сөзсүз түрдө таза абага чыгып кеткенге аракет кылыңыз. Бул жакшы эс алууну сизге камсыздап берет. Анткени таза аба миңдеген кан айлануучу тамырлардын иштешин, дем алууну жана зат алмашууну жакшыртат да, анан иммунитетти дагы көтөрөт. Жүрөктүн баш мээнин иштешин активдештирет, артериалдык кан басым калыбына келет. Ошондуктан башкы эң эле негизги нерсе бул таза абага чыгуу. Эс алуу учурунда дагы эмне кылса болот? Өзүңүз сизге жаккан жагымдуу тасманы көрүп коюңуз. Үй бүлөңүздү ээрчитип алып сейилдеңиз. Киного барыңыз, сейил барктарга барыңыз. Жөнөкөй эле ошол күндө мен бүгүн эс алам деп кечки тамакты жасабай, үй бүлөңүз менен кафеге барып коюңуз. Бул дагы сизге жакшы эс алууну шарт кылат. Анан эс алууда үй дагы таза болушу керек, достор. Эгерде үй кир болуп турса, анда адамдын жан дүйнөсүндө байкалбай эле психикасында хаос боло берет да. Сен баары эле жайында, бирок сени бир нерсе кыжырдантат. Анткени үй таза эмес. Ошондуктан алдын ала үйдү тазалап алыңыз. Мен кийинки подкасттарда ушул дем алыш күндөрдү жалаң үй жинабай өткөрүш үчүн кантип жумушту туура бөлүштүрүш керек, ошол жөнүндө да айтып берем буюрса. Ошондуктан биздин YouTube'дан алыстабаңыздар. Анан эс алуунун эң негизги нерсеси бул үй бүлөгө көңүл буруу. Көптөн бери балаңыз менен сүйлөшпөй калсаңыз, балаңыз менен сүйлөшүңүз. Көптөн бери келинчегиңизге көңүл бурбай, ал мурчуюп, сизге мүнөзүн көргөзүп, тул туюп атса, анда аны менен көңүл буруп өзүнчө чыгыңыз. Мен бир көп баласы бар үй бүлөнү тааныйм. Анан ар бир дем алыштарда, ишемби жекшембилерде ал 2-2 баласы менен кезеги менен көчөгө чыгат. Ишембиде улуусу, жекшембиде экинчиси, кийинки ишембиде үчүнчүсү, жекшембиде төртүнчүсү болуп ушинтип катар менен отуруп бир айда ар бир баласы менен убакыт өткөргөнгө жетишет. Ал эми жекшемби күн кеч ата энесининки гана да, аялы менен жолдошунуку. Ал экөө бири-бирине убакыт болот. Кофе болсо дагы отуруп алып ичишет, сүйлөшөт, эмне кандай болуп атканын айтышат, баарлашат. Достор, бул кандай гана жагымдуу эс алуу. Дал ушундай эс алууну сиз дагы самай турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө ушул нерсени жасап коюңуз. Негизи эс алуу бул эмне? Адамдын чарчаганын жоготот, ишке жөндөмдүүлүктү калыпка келтирүүчү иш аракеттер же тынч абал. Байкадыңызбы? Ишке кайрадан жөндөмдүүлүктү калыбына келтирет. Адам баягы окуп, өндүрүш же башка иш аракеттерде эмгек менен эс алуу тыкыз байланыштуу да. Жетишсиз эс алуу чарчаганга, ал эми узак убакыт жетишсиз эс алуу өтө чарчап калууга же өнөкөт чарчоо, хроническая усталость деп уксаңыз керек, дал ушундайга алып келет. Анан дененин коргонуу күчүн азайтат. Анын негизинде ар кандай оорулар келип чыгат, эмгекке жарамдуулук төмөндөйт. Анан албетте өмүрдү кыскартат. Эмгек менен эс алуунун туура айкалышы узак убакытка чейин ден соолукту жана эмгекке жарамдуулукту сактаганга өбөлгө түзөт. Эс алуу мезгилинде клетка өзүнүн демейдеги составын калыбына келтирип алат. Дененин эс алуусунда уйку чоң роль ойнойт. Ал убакта тынымсыз калыбына келүү процесси биринчи иретте мээнин клеткаларында жүрөт. Эмгек менен эс алуунун дайыма айкалышып турушу кишинин жүрүш турумун жана эмгекке жөндөмдүүлүгүнүн негизи болгон шарттуу рефлекстерди чыңдоого көмөк берет деп айтат мынасыга. Ошондуктан достор, эс алыңыздар, өзүңүздөрдү сүйүңүздөр. Алдыдагы эс алуу күндөрдө алдын ала пландаштырыңыз, алдын ала баардыгын коюп алыңыз. Мен быйылкы жылы отпускта мондай кылам. Ал эми ушул дем алышта мен ушундай иштер менен алек болом деп пландаштырып алыңыз. Биз көбүнчө пландаштырып жашаган чет элдиктерге аябай таң калабыз го. Алар саатынан бери пландаштырып алат депчи, бирок бул туура. Анткени организм ашыкча стресс болбойт. Достор, 10 мүнөттүк подкаст соңуна чыгып калды бат эле. Баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Андан тышкары ылдый жакка комментарий жазыңыз. Сиз дем алыш күндөрүңүздү кандай өткөрөсүз? Эмне менен алек болосуз? Каяка чыгасыз? Эмне жейсиз? Эмне кыласыз? Айтор баарын жаза берсеңиз болот. Жана албетте суроолор, сунуштар бар болсо +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы жазсаңыз, биз абдан кубанычта болобуз. YouTube каналга катталыңыз, тааныш адамдарыңызга, досторуңузга бөлүшүңүз жана баарыңыздарды кийинки подкасттан күтүп алам. Көңүлдүү күн бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.